Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Менин аты жөнүм Карабаев Данияр Турдниязович. Бишкек шаарындагы Борбор Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусумун. Бүгүн мен сиздерге эсимде талкуу аянтчасынын кезектеги лекциясында ОЗЕК тарых боюнча кыскача өзүмдүн жеке мисалымда жана жалпы ушул усул боюнча айтып бермекчимин. Биринчиден, бул ОЗЕК тарых. ОЗЕК тарых деген эмне? ОЗЕК тарых бул кандайдыр бир тарыхый мааниге ээ болгон темаларды жеке адамдардын, жеке баяндоолордун же болбосо жеке комментарийлардын алкагында маектешүү ыкмасын колдонуп тарыхка салым кошуу деген аябай жакшы усулдардын бири. Азыр эле айтып өткөндөй, ОЗЕК тарыхта маектешүү бул эң негизги усул болуп эсептелинет. Ошондуктан эң жакшы ОЗЕК тарых бул аябай жакшы даярдалган, же кылдат даярданган маектешүүчү менен маек берген инсандын ортосундагы мамиле, же болбосо маалымат алмашуу процесси деп эсептелинет. Маектешүүгө аябай кылдат даярдануунун ыкмалары аябай көп. Буга мен бир аз токтолгонго аракет кылам кийинчерээк. Бирок негизинен маектешүү ошол эки адамдын ортосунда өткөн маектешүү адатында ОЗЕК тарых усулунда 1 сааттан кем эмес мөөнөттөн өтө узарыш керек. Ал эми андан өтө аз болуп калса, бул ОЗЕК тарыхка кирбей калат, тилекке каршы. Ошондуктан кеминде 1 саат, көп болгон учурда 4-5 саатка чейин созулуп кеткен маектешүүлөр катталат. Ал эми маектешүүдөн кийин биз баарыбызга белгилүү болгондой эле алынган маалыматтарды кагаз бетине түшүрүү, же болбосо транскрибациялоо процесси болот. Андан кийин индексация процесси болот. Аны албетте ошол изилдөөчүнүн өзүнүн максатына жараша аны сактап, же архивдик багытта, же болбосо китепкананын базасында сактап, келечектеги изилдөөлөргө аябай чоң багыт ачат. Бул ОЗЕК тарых усулу негизинен эле бир эле тарыхчылар, же болбосо ОЗЕК тарыхчыларга ыкмасы менен колдонулбайт. Бул ОЗЕК тарыхты жалпы эле этнография, антропология, фольклор изилдөөчүлөрү, жата калса лингвистика багытындагы инсандар да колдонуп, ОЗЕК тарых усулун менен аябай пайдалуу, аябай кызыктуу маалыматтарды бүгүнкү күнгө чейин жаратып келет. Ал эми эң негизги суроо бул жерде кээде албетте критикасы да бар. ОЗЕК тарыхтын анын ишмердүүлүгүнө, же болбосо маалыматтын берген тактыгына, же болбосо субъективдүү берген маалыматка берилген анча-мынча сын-пикирлер бар. Ошого карабастан да бул ОЗЕК тарых бул аябай маанилүү деп эсептейм. Эмне себептен ОЗЕК маанилүү, же болбосо эмне себептен ОЗЕК аябай чоң роль ойнойт бүгүнкү күндө. Бул ошол биз баарыбыз билген кандайдыр бир окуяга, албетте бүгүнкү күндө тарыхтын официалдуу версиясы бизде көп, расмий багыты көп. Ошол кандайдыр бир окуяга же кандайдыр бир тарыхка, расмий тарыхка альтернативдүү көз караш кошуу болуп эсептелинет. Бул эң негизги маанилүүлүгү. Бул ошол альтернативдүү жанагы маалымат берүү ыкмасы негизинен эле жөнөкөй, карапайым, же болбосо эч качан жанагы добуш угулбай калган инсандардын жардамы менен, ошолордун жеке баяндоосу менен, же болбосо ошолордун өзүнүн жеке жашоосунда өткөн таржымалы менен биз билген, например, ар кандай тарыхый окуяларга салым кошо алат. Бул аябай пайдалуу деп эсептейм. Себеп дегенде биз билген тарыхтардын көпчүлүгү, тилекке каршы, мисалга ала кетсек, ошол кыргыздардын тарыхы, этнографиясы кээ бир учурларда чет өлкөдөн, батыштан, башка жерден келген илимпоздор тарабынан жазылып калган тарыхтарыбыз бар. Ошого өзүбүздүн жеке, мисал ала кетсек, жергиликтүү калктын жеке баяндоосу менен салым кошконго бул аябай чоң өбөлгө түзө алат. Ал эми ошол ОЗЕК тарыхта негизинен 3 эле багыт бар. 3 багыттын жардамы менен биз маалымат топтогонго шарт түзүлөт бизге. Бул биринчиси, англисче айтканда live narrative деп коет, же болбосо жеке баяндоо деп эсептелинет. Экинчиси болсо life story деп коет. Бул болсо жеке жашоонун баяны. Үчүнчүсү болсо topic area деп коет. Бул болсо жанагы теманын чөйрөсү, же болбосо тематикалык изилдөө болуп эсептелет.
Буларга бир аз кеңирээк токтоло турган болсок, бул мисалы жанагыдай personal narrative деген жеке баяндоо деген негизинен эле бир инсандын кандайдыр бир болуп өткөн окуяга, кырсыкка болобу же бир кандайдыр бир табигый көрүнүштөргө, кандайдыр бир учурга болгон адамдын жеке өзүнүн баяндоосу бул жерде болуп эсептелинет. Бул жерде аябай чоң деле окуя эмес, но болгону бир мисалга ала келсек, бир кандайдыр бир табигый кырсык болду дейли, ошол учурдагы инсандардын ошол учурдагы тарыхыны жеке баяндоодо мисалы кантип кетсек болот. Экинчиси life story деген жеке жашоо баяны болсо, бул аябай узак мөөнөткө созулган баяндардын бири болуп эсептелинет. Негизинен эле бул ыкма менен адамдар ошол адамдын жашап өткөн таржымалыны жата калса, ошол чоң ата, чоң энесинен баштап, ошолордун өмүр баянынан баштап, анан ата энеси өзүнүн туулуп өскөн бала чагы, мисалга ала келсек, мектеп теги кезеги, андан кийин университет, жата калса келип бүгүнкү карып картаңып калганга чейинки адамдардын таржымалыны угуп сурап отуруп туруп, ошол аябай чоң узак мөөнөттүн ичинде айтылган баяндан бул көптөгөн кызык маалыматтарды алсак болот. Мисалга ала кетсек, биз жакында эле Баткен, башка Ош, Жалал Абад, Нарын, Көл областтарында кыргыздардын сталиндик режимдеги тарыхыны чогултуп озек тарых менен иштеп жүрөбүз долбоордун ылкагында. Ошондо мисалы 105-102-ге кирген аксакал карыялар менен сүйлөшкөнүбүздө ошондой ыкма колдонуп аттык. Себеп дегенде алар 3 муун, 4-5 муунга чейинки адамдын тарыхын бизге айтып берип атты. Ата энесинин тарыхын, алардан уккан баяндарын айтып берип атты. Андан кийин өзүнүкү Советтер Союзу убагындагы союз чачырап, андан кийин бүгүнкү күндөгү эгемендүүлүктөрдөгү аябай кызык баягы салыштырмалуу багыттагы маалыматтарды берип атты. Ал эми акыркы багыты бул жанагы area topic деп коет, болбосо тематикалык багыттагы маектер. Бул негизинен эле изилдөөчүлөр тарабынан тандалып алынган бир тема болуп эсептелинет. Мисалга ала кетсек, ошол эле дүйнөлүк экинчи согуш, же болбосо кандайдыр бир аябай дүйнөгө мааниси ээ болгон бир аябай чоң темалар болот. Мисалы, ошону алып туруп, ошол теманын гана алкагында сүйлөшүлөт ал маек. Мисалга ала кетсек, ошол эле дүйнөлүк экинчи согуш дагы барып келген мисалы ардагерлер менен жолугуп туруп, негизги маек ошонун эле алкагында болот. Жанагындай жашоонун жалпы таржымалы болбостон, ошол согушка чакырылгандан баштап кайра келгенге чейинки эле теманы камтыйт. Бирок ошол камтылган учурда ошол адамга кызыктуу болгон мисалы темаларды, суроолорду берип маалымат алса болот. Мисалы ала кетсек, ошол эле согуштагы абал, же болбосо согуштагы кыйынчылыктар, аны кандай кыйынчылыктарды кандай жеңишти, ошол кездеги мамилелер улуттар аралык жана башка, же болбосо жанагындай эң акыркы суроолордун бири, мисалы жеңиш тукканыңыздагы эң сиздин сүйүнгөн абалыңыз деген кызыктуу суроолор менен мисалы бир эле тематикалык суроолорду аяктасак болот. Көрөрмандар балким ойлоп атат, бул озек тарыхты кандай жасаш керек деп. Бүгүнкү күндө озек тарых усулу менен изилдөөнүн жүргүзүүнүн аябай ыкмасы жеңил. Буга негизинен эле ошол сиздин өзүңүздүн жеке изилдөөчүнүн жеке өзүнүн тандап алган темасы болуш керек. Андан кийин ошол темага жооп бере ала турган респонденттер, же болбосо жана катышуучулар керек маектешүүгө. Катышуучуларда тандоонун да ыкмалары аябай көп. Негизинен эле ошол өзүнүн жанагындай тааныштар аркылуу, же болбосо ошо темага ылайыктуу инсандар аркылуу респонденттер таап, катышуучулар таап, маектешүүгө макулдашуу керек. Мурунку заманга салыштырмалуу быйыл азыркы санариптик доордо жөнөкөй эле биз мисалы колдонуп жүргөн чөнтек же болбосо уюлдук телефондун эле жанагы жаздырып алуу функциясы менен маектерди өткөргөнгө толук шарт түзүлгөн. Албетте бул маекке даярдануу, маекке чейинки даярдануу, маектин учурундагы даярдануу, маектен кийинки болуп 3 этапка бөлүнөт. Негизинен ошол изилдөөгө аттанып аткан инсан, изилдөөчү же студент, мугалим темасынын алкагында албетте биринчиден өзү жанагындай literature review деп коет, адабияттар менен таанышып, ошол тематика боюнча албетте өзүнүн билимин, өзүнүн
дүйнө таанымын жогорулатуу келет. Себеп дегенде ошол темада кенен жанагы респондент айтып берип жаткан суроолорго кошумча суроо берип, кызыктуу маек болуш үчүн албетте бул изилдөөчү ошол теманы өзү биринчи изилдеп, кызыгып, анан ошол изилдөөдө же болбосо ошол адабияттарда өзүнө жанагы жооп таба албай калган, англисче айтканда research gap деп коет, же literature gap, баягы жетишсиздик же болбосо камтылбай калган маалыматтарга ошону мен алам, ошол маалыматка мен ошол багытка мен жооп издеп суроо табам деген максат менен ошол адамдын ошол тарыхка болгон салымы болуп эсептелинет. Ошонун негизинде суроолорду түзүп, бул ооздеги тарыхтын маектешүү процессине даярдануу аябай кылдаттык менен даярдануу керек. Себеп дегенде ошол барган адам менен сиз кайра барып, анын убактысын алганга мүмкүнчүлүгүңүз болбойт. Ошондуктан ар бир интервью, ар бир маектешүү бул аябай чоң мааниге ээ болуш керек. Эми техника ал жактан негизинен эле бул көпчүлүк учурда аудио жанагындай запись болот. Видео запистин жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Жакшы жагы бул албетте ошол адамдын жалпы түсүң, өңүң, анан ошол маектешүү учурундагы ар бир суроого жооп берген, кандай десемге, реакциясын же болбосо жооуну жанагындай түшүргөнгө болот камера бетине. Себеп дегенде кээ бир суроолорго адамдар мисалы тартынышы мүмкүн, кээ бир суроолор аларды кыйнап коюшу мүмкүн, кээ бир суроолорго адамдар ыйлашы мүмкүн, кээ бир суроолорго адамдар мисалы аябай сүйүнүп жооп бериши мүмкүн. Ошону видеонун жардамы менен тартса болот, бирок бул жакшы жагы. Ал эми терс жагы, кээ бир адамдар, жөнөкөй айрыкча адамдар бул видео бетине же болбосо видео камерага карап сүйлөөдөн аябай тартынышат. Себеп дегенде адам өзүнү бир аз ыңгайсыз сезип коет. Анан кээ бир учурларда жанагындай жөнөкөй жашоо шартта барып калсаңыз, албетте ал өзүнүн ошол күнүмдүк жашоодогу кийим кечеси менен камерага түшкүсү келбейт. Бул албетте анын толук укугу болот. Ошондуктан ооздеги тарыхчылар негизинен эле жанагы диктофон деп коебуз, же болбосо үн жаздыргычтар ыкмасы менен, жанагы аспаптар менен адамдардын айтып берген маегин жаздырып алышат. Албетте бул research ethic деген багыты бар. Бул ар бир изилдөөнүн этикасы бар. Ошол этиканы ар бир университетте, ар бир изилдөө борбордо өзүнүн кандайдыр бир жанагы жөнгө салган же болбосо контролдоп турган изилдөөнүн этикалык кодекси болот. Ошону албетте изилдөөчү, мугалим болобу, студент болобу, ким болбосун, ошол этикалык кодекстин аябай маалыматы жакшы болуш керек, ошону так сакташ керек. Бул жанагы ооздеги тарыхтын негизи максаты ошол айтып берген тарыхты сиз алып чыгып экран бетине аудио, видео же болбосо презентация менен колдонгондон кийин албетте ошол сизге берген маалыматты же болбосо айтып берген маектешүү баяндар менен сизге баягы маектешүү үчүн эч качан рискке же болбосо коркунучка койбошуңуз керек. Кайра ошол берген адамдын биз билбеген жанагы тарыхка биз билбей калган же тарыхка официалдуу, жана башта айтып өткөндөй, официалдуу тарыхка альтернативдүү добуш кошкон кызыктуу маалыматтар менен кайра ал адамга сиз пайда алып келишиңиз керек. Эч кандай жанагындай коркунучтарга барбашыңыз керек. Ал эми интервью маектешүү учурунда бизге эң негизги нерсе бул жанагы сүйлөшүү же болбосо маектешүү үчүн аябай тынч, эч ким тоскоолдук кылбаган кандайдыр бир аянтча керек. Кээ бир учурларда жанагындай адамдар менен барып жумуш учурунда аны менен жанагыдай кыймыл аракетти сүйлөшкөнгө туура келип калат, бирок тилекке каршы аны транскрибациялап же болбосо аны сиз санариптик форматта бир кандай десемге бир архивге жүктөйм десеңиз аябай кыйынчылыктарга дуушар болосуз. Себеп дегенде анын жанагы тышкы добуштарды тазалоо процесси аябай кыйынга турат. Кээ бир учурларда респонденттин сүйлөп берген сөзүн сиз жазып алганга такыр мүмкүнчүлүгүңүз болбой калат. Жата калса ал угулбай калат. Ошондуктан биздин сунушубуз, ооздеги тарыхчылардын сунушу бул аябай тынч, ыңгайлуу жанагы аянтчаны тандап алуу. Эгер сиз менен сүйлөшүп аткан маектешүү кары картаң инсан болсо, албетте ал адам менен кээ бир учурларда маектешүүнү мындай үзүп же болбосо улам токтотуп, анан кайра улантканга туура келип калат. Себеп дегенде кары картаң адамдардын ден соолугуна байланыштуу, алардын жаш курагына байланыштуу көпкө алар сүйлөй албай калат. Ошондуктан 1 саат, жарым сааттан кээ бир учурларда үзгүлдүктүүгө дуушар болуп каласыздар. Ошондой эле баягы отуруп сүйлөшкөн ыңгайлуу жай болуш керек.
Албетте жанагы маектешүү учурунда респондентиңиз эгер сиздерден баш тарта турган болсо, бул албетте анын укугу болот. Ага жанагы informed consent деген маалымат берүү баракчасы жана уруксат берүү баракчасы болуп эки документ кол коюлат. Бул маалымат берүү баракчасы сиз барганда ошол изилдөөчү тарабынан окулуп, ошол респондентке маек берүү инсанга ошол маалымат баракчасын бересиз. Ал жакта ошол сиздин изилдөөңүз, максатыңыз, анан берген маектешүүдөгү алынган маалыматтар каяка колдонулат, ошол боюнча так андык маалымат жарыяланат. Ал эми уруксат берүү баракчасы болсо, бул ошол берген маалыматты жалпы интернет желесине болобу, жалпы окурмандарга, жалпы дүйнө жүзүнө жанагындай жеткиликтүү болот деген сүрөттүү айтып берген маалыматтары жанагындай презентация болобу, китеп болобу, же болбосо архивдик, же болбосо документалдык фильмге колдонулганга макулдук берүү уруксат берүү баракчасы болот. Ал эми ошол эле баракчанын ылдыйында жанагындай чектөөлөр пункту болот. Мисалы, кээ бир учурларда адамдар өз таржымалын айтып берип туруп, анан албетте өзүнүн айтып берген таржымалынын аягында айтып калат, ушул маалыматты балам же кызым жалпы жамаатка жанагындай жеткиликтүү кылбастан чектөө кое алат. Мисалы, бир кайсы бир өзүнүн айтып аткан историясынын же тарыхынын бир бөлүгүнү чектөөгө алып койсо болот. Мисалы, ошол эле иштеп жүргөн жумушта бир кандай бир секреттүү маалыматтар болуп калса, ошону сиз жалпыга чыгарганга укугуңуз жок. Ал эми интервью бүткөндөн кийин албетте ошол жанагындай 2-3 этап башталат. Бул сиз жанагы аны транскрибациялоо, индекстөө, аны керек болсо кайсы тилдерге которуп, жана өзүңүздүн жанагы максаттарга жетесиз, жанагы изилдөө максатыңызга жетесиз. Ооздеги тарыхтагы анча-мынча маселелер бар. Бул англисче айтканда validity деп коет. Бул ошол берген маалыматтын жарактуулугу. Канчалык деңгээлде ошол берген респонденттин сизге берген маалыматы жарактуу деп эсептейсиз. Бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Ошол сиз балким бир темада сүйлөшсөңүз, бир 5-10 адамдан канчалык деңгээлде жарактуу, канчалык деңгээлде жараксыз экенин сиз өзүңүз эле байкоого мүмкүнчүлүк аласыз. Кээ бир учурларда аябай көп интервью алып каласыз, балким 50 маектешип алсаңыз, 50-үнүн кээ бир учурларда 20-25 гана жарактуу болуп чыгат, калганы жараксыз болуп чыгат. Себеп дегенде изилдөөчүнүн берген туура эмес суроолору же болбосо жанагы респонденттин маалыматтары так жанагындай жараксыз болуп калат, же болбосо кыска маектешүүлөрдүн эсебинен жараксызга чыгып калат. Ошол эле учурда экинчи көйгөйлөрдүн бири бул жанагы канчалык деңгээлде ошол берген маалымат reliable деп коет, англисче reliability, же болбосо ишеничтүүлүк, канчалык деңгээлде ишенич жаратат. Албетте бул субъективдүү көз караш, бул адамдын өзүнүн жеке жашоосу. Ар бир адам өзүнүн жашап өткөн таржымал ал адам үчүн тарых, ал адам үчүн факт. Биз аны туура эмес айтканга укугубуз жок, бирок ошондой болсо да жанагындай кандай бир тарыхый окуялар болсо, же болбосо темаларды кээ бир учурларда мисалы тактаганга туура келип калат. Мисал алсам, мисалы Ысык Көлгө областында биз иштеп жүргөнүбүздө айтып калды бир аябай кара апа. Советтер Союзу убагында аябай чоң өкүлдөр, мамлекет өкүлдөр келип, айылдарга эс алып кеткенде, баягы НКВДдан келип туруп эле кайсы айылда кайсы жарандын семиз кою эчкиси болсо, ошол адамдын эчки коюн алып барып эле союп жегенге укугу бар эле дейт. Анан жана бир апа эстеп атты, биздин 2 аябай семиз эчкибиз бар эле дейт. Ошол НКВДдан адамдар келип, жанагы эчкибизди келген конокторго соёбуз алып жөнөгөндө дейт, сиңдим бир эчкиси мындай кармап жабышып алды дейт, мен экинчи эчкиге жабышып алдым дейт. Анан ошол эчкини биз эч кимге бербестен кармап, ыйлап үстүнө жатып алгандыктан алар алып барып союп бере албай калды деп аябай мындай күлкү форматында эстеп аябай көзүнө жаш алган учур болду. Бирок ошол маалыматты биз тактаганга аракет кылдык, себеп дегенде аябай чоң жанагындай коноктордун аты аталып атты ал маекте. Тактаганыбызда албетте ал маек жанагы окуя туура болуп чыкты. Себеп дегенде ошол учурда, ошол жылдары ошондо коноктор барып Ысык Көл областына эс алган анык болуп чыкты. Ошол эле окуяны башка карыялар да бизге тактап бергенге мүмкүнчүлүк берди. Себеп дегенде ал карыя аябай кыйын карыя. Себеп дегенде убагында өзүнүн экечкисини НКВДнын адамдарга бербей койгон деп аягындай аябай кызыктуу маалыматтарды берип атты. Бул жанагындай маалыматты тактоодо өзүнүн башкача ыкмалары бар.
Эми бул Ооз-эки тарыхтын келечеги деген суроо жаралат. Ооз-эки тарых бул негизинен эле аябай эски ыкмалардын бири. Эмне себептен эски? Себеп дегенде бул адам заманынан баштап эле ошо биздин өзүбүздүн жатакка мисалга алсам манас эпосубузда эле бул чыныгы ошол кыргыздын куймак кулак сапатынын негизинде Ооз-экинин ооздон оозго өтүп, ооздон оозго айтылып келип, биздин бүгүнкү күндө ошол кагаз бетине жазылып, бизде Кудайга шүгүр маалыматыбыз бар. Ошондуктан кыргыздарда жана куймак кулак деген аябай жакшы сапат болгон. Ар бир тарых, ар бир мисалы биз жазуу жана форматына, жазуу маданиятына келгенге чейин биздин тарыхыбыз жападан жалгыз Ооз-эки тарыхтын, Ооз-эки усулдун алкагында сакталып калган. Ошондуктан бул аябай эски тарых болуп эсептелинет, бирок бүгүнкү күндө бул 20-кылымдын аягы, 21-кылымдын башында Ооз-эки тарых, англисче айтканда жанагы oral history, бул негизинен эле аябай жанагындай санариптик багытта аябай бат өнүгүп атат, аябай кызыктуу өнүгүп атат. Башка Батыш же болбосо Россия башка мамлекеттеринде ушул Ооз-эки тарыхты колдонуп, өздөрүнүн ошол карыялардан баштап өздөрүгө кызыктуу болгон тарыхый темаларды жылына 400-500 жакын интервьюларды алып, маектешүүлөрдү алып, өздөрүнүн атайын даярдалган Ооз-эки же болбосо санариптик форматта тарыхтарды сактаган аябай чоң долбоорлор бар. Бул долбоорлордун эң жакшы пайдасы бул келечекке ошол адамдар боюнча мисалы аябай жакшынакай элес, аябай жакшынакай маалымат калтыруу. Мисал ала кетсек, кээ бир учурларда мисалы сиз жөнөкөй интервьюну, кагаз бетинен жазылган интервьюну окусаңыз, андан сиз көп маалымат ала албай каласыз. Кандай маалыматтарды ала албай каласыз? Албетте айтып берген маалыматты гана алганга жетишесиз, бирок ошол эле учурда ошол адам сүйлөп атканда анын интонациясы, пунктуациясы же болбосо добушунун өзгөрүшү, же болбосо ошол адамдын канчалык деңгээлде кызыгып, кайгырып, сүйүнүп жооп бергенин сиз такыр ал мүмкүнчүлүккө ээ болбойсуз. Ошондуктан Ооз-эки тарыхтын эң жакшы өзгөчөлүктөрүнүн бири бул ошол ар бир адамдын берген маегинде ал адамды сезүү, ал адамдын сезүү жанагындай доош, интонация, пунктуация, башка өзгөчөлүктөр аркылуу аябай кызык маалыматтарды алып, келечекке татыктуу өзүбүздүн тарых, маданият, этнография жана фолклор багытындагы кызык маалыматтарды, пайдалуу маалыматтарды калтырганга толук шарт түзүлөт. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат.